Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен биздин ушул уктуруубузду ким калтырбай тыңдап келе жаткан болсо, ар кандай көз карандылыктар жана андан чыгуу жолдору тууралуу биз сүйлөшүп келе жатканыбызды билет. Ооба. Бул уктурууларыбызда алкоголго, азарт оюндарына, интернетке жана порнографияга болгон көз карандылыктар тууралуу сүйлөшүп келдик. Бүгүн болсо ушундай кулчулукка кантип кабылып калаарыбыз тууралуу, тагыраагы шайтан бизди өзүнүн кылтагына кантип илээри туурасында сүйлөшөлү деп турабыз. Сөзүмдү баштаардан мурун угармандар, сиздерге салыштыруу иретинде канаттуулардын падышасы болгон бүркүт жөнүндөгү бир окуяны айтып берейин. Бүт өрөөн алаканга салынгандай болуп көрүнүп турган эң бийик дарактын бутагында сөлөкөтү калдайган салабаттуу көрүнгөн канаттуулардын падышасы отурган эле. Жаңыдан жаркырап баш көтөрүп келе жаткан күн нурларынан улам тумандын акыркы үзүмдөрү дагы тарап жок болду. Бүркүттүн курч көздөрү бут алдындагы жердин майда чүйдөсүнө чейин байкап отурду. Бүркүт канаттарын жайды да асман тиреген арчалардын жана күн нуруна чагылышкан көлдөрдүн үстүнөн калкып учуп өтүп, өзүнүн сүйүктүү балык кармоочу жерин көздөй багыт алды. Жакыныраак учуп келип, бүркүт демейдеги өзүнө тааныш жаратылышка жаңы өзгөрүүнүн кирип калганын байкады. Көлдүн жээгинде чоң таш жатыптыр. Мурда бул жээкте мындай таш жок эле. Бүркүт баягы таштын жанынан кыйып учуп өтүп, суудан соксоюп чыгып турган кургак дарактын чокусунан орун алды. Баарын кылдаттык менен карап чыгып, ал бул таш анын пайдасы үчүн, ага ылайыктуу болуш үчүн пайда болгон деп кабыл алды. Дарактан учуп түшүп, чоң таштын үстүнө отурду. Ошол таштын жанындагы чөптөрдүн арасында чоң балык жаткан экен. Эгер балык суунун жээгинде жатса мейли эле. Бирок ал чөптөрдүн арасына кантип келип калды экен? Кыраакы бүркүт эмнегедир шексинип, таштын тегерегиндеги бадалдардын ар бирин жакшылап карап чыкты. Ал жээктеги ар бир тутам чөптүн арасын кылдаттык менен карады. Коркунучтуу эч нерсе деле байкалбайт. Акырында бүркүт куурч тырмактары менен балыкты мыкчый кармап, учуп кетейин дегиче кокусунан көп алыс эмес жерден дагы бир балыкты көрүп калды. Бирок ушул маалда көлдүн аркы жээгинде канаттуулардын аңчысынын куурч көздөрү бүркүттүн ар бир кыймылын көз жаздымдан өткөрбөй байкап отурган. Бул аңчыга эгер бүркүттү тирүү кармап келип берсе, көп акча беребиз деп убада кылышкан эле. Бул адам өз ишин жакшы билчү, тажрыйбага дагы бай эле. Ошондуктан ал канаттуулардын падышасын кармоо ага оңойго турбасын билген. Кийинки күнү бүркүт баягы ордуна учуп келди да кайрадан жерде жаткан балыкты көрдү. Мындай даяр тамактан улам бүркүттүн бийик дарактын башына отуруп алып, өз ээлигине көз чаптыруу үчүн убактысы көбөйө түштү. Эми баягы чоң ташка учуп келген сайын бүркүт бир балыкты турган жеринен эле сугунуп коюп, дагы бирди уясына көтөрүп учуп кетип жүрдү. Кийинки күндөрү ал бул балыктардын кайдан пайда болуп жаткандыгы тууралуу ойлонбой да, таң калбай да калды. Бир көйүздө болсо канаттуулардын аңчысы кийинки кадамын даярдап жаткан. Ал көпөлөк кармаган торго окшогон чоң тор жасады. Анан түндө анын сабын таштан жарым метр берегирээк суунун жээгине орнотуп койду. Ал эми тордун чөмүч сыяктанган учун ташка горизонталдык абалда жайланыштырды. Андан соң жаңы жээкке балыктарды чачып таштады дагы токойго жашынып калды. Таң атканда бүркүт демейдегидей эле өзүнүн бийик дарагына отурган эле. Анын курч көздөрү керилип жаткан өрөөндү кыраакылык менен текшерип жаткан. Бүркүт өзүнүн байкоосун жарым саатча жүргүзүп, кыймылсыз отурду да андан соң баягы өзүнүн тааныш жерин көздөй учуп жөнөдү. Жакыныраак учуп келип, бүркүт жаңы нерсеге абдан таң калды. Бир түн ичинде бул жердеги таштан алыс эмес жерде кандайдыр бир таң калыштуу жаңы нерсе пайда болуп калыптыр. Бүркүт жерге конууга батын албай, бул жаңы нерсенин эмне болуп кеткенин билүү үчүн ары бери бир топ учуп жүрдү. Жээкте болсо балыктар баягыдай эле жайнап жаткан. Коркунучтан эч кандай деле белги болгон жок. Анан бүркүт тынчтана түштү. Бирок андан да өткөн кыраакы жана чыдамкай бирөө көлдүн аркы yüzүндө жашырынып, көз ирмебей аны карап турганын байкуш кайдан билсин. Ошентип бүркүт жээктеги балыктардын жанына келди да, алардан бирди жеп, экинчисин уясына алып кетти. Бирок ал жанагы таштын үстүнө коюлган таң калыштуу буюмдун эмне үчүн коюлганын биле албады. Анан аны таптакыр коркунучсуз деп кабыл алды. Бир сааттан кийин ал кайтып келгенде тузак ага анчалык деле коркунучтуу болбой калды.
Керек болсо ал баягы чөмүч өңдөнгөн тордун сабына да отуруп көрдү. Эч кандай деле коркунуч сезилбеди. Анан жерге учуп түшкөн бүркүт тордун алдында жаткан балыкка кызыга баштады. Бутун этияттык менен сунуп туруп, балыкты бери тартып алды да шыр артты көздөй учту. Мындай ишти бир күн ичинде бүркүт бир нече жолу кайталады. Кийинки күнү болсо андагы коркунуч сезими мокоп жоголо түштү. Бүркүт тор алдында жаткан балыктарды алып таштын үстүндө дал эле баягы тордун алдына отуруп алып жей баштады. Кийинки күнү таң али агар электе аңчы өзү койгон тузакка келип, анын берки учуна жип байлап, жипти чөп аралаштырып, өзү жашына турган жерди көздөй алып кетти. Кылган ишине көңүлү тоюп, баарын дагы бир ирет текшерип чыккандан кийин ал балыкты таштын үстүнө таштады да жашынып калды. Аңчы өзүнүн курмандыгын чыдамдуулук менен күтүп жатты. Мына, акыры тынч жаткан мемирөөнү бузган күчтүү канаттарын шуулдаган үн угулду. Бүркүт учуп келип, таштын жанындагы кумдун үстүнө отурганын аңчы көрүп турду. Эч кандай шек да болбошу мүмкүн эмес эле. Бул улуу канаттуу өзүнүн кыраакылыгына карабастан коркунучту сезбей калды. Бүркүт болсо таштын үстүндө жаткан балыкты тыткылай баштады. Кокусунан ал бадалдардын арасынан бир нерсенин кыймылдаганын сезип калды. Анын бүткөн бою заматта чыңалып, канаттарын жайып уча берерде абдан чоң тор анын үстүнөн ылдый басып калды. Өзүнүн канаттары сынганча жана күчү кетип алсыраганча көпкө күрөш жүргүздү. Ал канчалык аракет кылган сайын баягы тор аны ошончолук кысып, канаттарын кайрый берди. Ооба, ошентип баардыгы текке кетип, баягы бүркүт тынчый түштү. Угарман, биз бул аңгемени эмне үчүн сунуштап калдык? Албетте, мындан биз өзүбүзгө бир нече сабактарды алсак болот экен. Анда эмесе бул окуядан алынган сабактарга көңүл буралы. Биринчи сабак: азгырык канчалык жашыруун болбосун, анын белгилерин баары бир байкоого болот. Эң коркунучтуу тузактар демейде маскировкаланган, жимсалданып жаап жашырылган болот. Бирок ошентсе да күтүп турган коркунучтун белгилерин байкоого болот. Андыктан чечим чыгарардын алдында баарын кылдаттык менен таразалап көрүү керек. Жаңылып калбаш үчүн чыгарылган чечимди ыйык жазуунун көз карашына салыштырып карап көрүү зарыл. Себеби ыйык жазуудагы аяттарда мындай делет. 18-Забур 8-9 аят. Кудайдын мыйзамы жеткилең, ал жанга күч берет. Теңирдин сөздөрү туура, ал жөнөкөйлөрдү акылдуу кылат. Теңирдин осуяттары жарык, көздү ачат делет. Ошондой эле накыл сөздөр 1-бөлүм 2-аяттан 5-аятка чейин. Бул сөздөр акылмандыкка жетиш үчүн, акыл насаатты угуш үчүн, накыл кептерди түшүнүш үчүн, эстүүлүктүн, адилеттүүлүктүн, соттун, чындыктын эрежелерин өздөштүрүш үчүн, жөнөкөйлөргө зээндүүлүк, жаш жигитке билим жана эстүүлүк бериш үчүн жазылган. Бул сөздөргө акылман адам кулак төшөп, билимин арттырат. Акылдуу адам акылдуу кеңештерди табат дейт. Биз ала турган экинчи сабак: азгырык же анын артында турган күчтү дароо эле чындап тааный албайсың. Угармандар, биз канчалык кыраагы болбойлу, жаныбыздын душманы болгон шайтандын иштерин дароо тааныш оңой эмес. Биздин аңгемедеги бүркүт дагы өз көзүнө ишенди, бирок ал жаңылып калды. Анткени өзүнүн инстинктинин айтып жатканына ал кулак салган жок. Биздин эң коркунучтуу душманыбыз болгон шайтандын биздин жаныбызда экенин, ал бизге сергектикти мокотуп жатканын Кудай эскертет. Рухта өсүп калган машаякчы күрөштү көзгө көрүнбөгөн, бирок чындыгында эле жашап жаткан кара күчтөргө каршы жүргүзүп жатканын ал түшүнөт. Ыйык Инжил китебиндеги Эфестиктерге жазылган кат 6-бөлүм 12-аятта мындай деген аят бар. Анткени биз адамдарга каршы эмес, бул караңгы дүйнөнүн башкаруучуларына жана асман астындагы жаман рухтарга каршы күрөшөбүз деп жазылат. Ошондой эле биз алчу үчүнчү сабак: эң коркунучтуу тузак дайыма биздин эң зарыл муктаждыгыбызга жараша коюлат. Тажрыйбалуу аңчы бүркүттүн баарынан мурун эмнени жакшы көрөрүн билген. Ошондуктан ал аны жаңы балыктар менен азгырган. Шайтан дагы биздин тамакка, кийимге, сүйүүгө, коопсуз жана терең түшүнүп, тилиңди таба ала турган доско муктаж экенибизди билет. Бир сөз менен айта турган болсок, азгыруучу адам эмнеге муктаж болуп турса,
так ошол жол менен келип кол салат. Угарман, эсиңиздеби? Шайтан Ыйсаны азгырып жатканда чөлдө ага эң зарыл болгон муктаждыктар менен келген. Анда эмесе ошол окуя тууралуу Ыйык Инжил китебинен окуйлу. Матай жазган жакшы кабар 4-бөлүм 1-аяттан 4-аятка чейин. Ошондон кийин Ыйса шайтан тарабынан сыналуу үчүн рух аркылуу чөлгө алынып барылды. Ал 40 күн 40 түн орозо кармап, акырында ачка болду. Ошондо азгыруучу ага жакын келип, эгерде сен Кудайдын уулу болсоң, анда мына бул таштарга нанга айланууну буйру деди. Ыйса ага: адам нан менен гана эмес, Кудайдын оозунан чыккан ар бир сөз менен да жашайт деп ыйык жазууда жазылып турат деп жооп берди. Угармандар, сүйлөшүп жатканыбыздай бул жактан шайтандын тактикаларынын бирин көрөбүз. Ыйсанын ачка болуп, алсырап турганын көргөн шайтан ага дал ошол тарабынан келип жатат. Ыйса Машаяктын ыйык жазууда жазылып турат деп жооп бергени биз үчүн абдан чоң сабак. Ошентип биз алчу 4-сабак жашырылган коркунучтар тууралуу биздин инстинкттик сактанууларыбыз дагы айтып турат. Эгер сиз Машаякчадан болсоңуз, анда ыйык рух бардыгын сизге эскертет. Бүркүт ооба коркунучту сезген. Анын инстинкти коркунуч тууралуу айтып турган эле. Бирок бүркүт ага көңүл бурбады. Кудай бизге коркунучту сезе билүү жөндөмдүүлүгүн салып койгон. Ал бизди өзүнүн руху аркылуу жетектейт, сөзү аркылуу эскертет. Дал ошол Кудай сөзүндө мындай дейт: ыйык жазуунун бардыгы Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган жана үйрөтүү үчүн, ашкерелөө үчүн, оңдоо үчүн, адилеттүү болууга тарбиялоо үчүн пайдалуу. Ал аркылуу Кудайдын адамы жеткилең жана бардык жакшы ишке даяр болот. Ыйык Инжил китеби Тиметейге жазылган 2-кат 3-бөлүм 16-17 аяттар болду. Угарман, ыйык жазуу эмне кылат дейт? Дагы бир ирет окуйун. Сиз болсо ар бир сөзүбүзгө маани берип угуп туруңуз. Ыйык жазуунун бардыгы Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган жана үйрөтүү үчүн, ашкерелөө үчүн, оңдоо үчүн, адилеттүү болууга тарбиялоо үчүн пайдалуу. Угармандар, ал аркылуу Кудайдын адамы жеткилең жана бардык жакшы ишке даяр болот дейт. Ошондой эле жогорудагы бүркүттүн окуясынан ала турган 5-сабак. Кылган ишиң үчүн жооп берүүгө туура келет. Ооба, адам чын эле баарына бекер эле болууну каалайт. Анткени анын табиятында жалкоолук жана ачкөздүк бар. Бирок ээ болгондун баарына качандыр бир убакта бир нерсе менен кун төлөш керек болот. Керек болсо куткарылуу белеги үчүн деле Ыйса Машаяктын каны кун болуп берилбедиби? Шайтан күнөөнүн кунун жашырып, күнөөнү эң сонун кылып, укмуштуудай кооздоп коюуга ал чебер. Ал бизди өзүнүн тузагына тартып жатып, бул үчүн эч кандай төлөмдүн кереги жок сыяктуу, же анын куну өтө деле чоң болбостой көрсөтүп коет. Чын-чынына келгенде бир күнөө экинчисин жаратат. Күнөө бул чынжырча сыяктуу, биринин артынан бири уланып кошулуп кете берет. Ошентип анын талап кылган баасы дагы өтө чоң болуп кетет. Ыйык Инжил китебиндеги Галаттыктарга жазылган каттын 6-бөлүм 7-аятында: алданбагыла, Кудай шылдың болбойт. Анткени адам эмнени сепсе, ошону орот деп жазылат. Жашоо себеп натыйжа деген мыйзамдын негизинде курулган. Биз сөз кылган бүркүт ар күнү капкандын жанында жаткан балыктарды көрүп турган. Ал бул балыктардын кайдан келип жатканын билген эмес. Бирок андагы табигый сезим анын шектенгендиги көп өтпөй жоголуп кеткен. Бүркүт бекер тамакка көнүп калганда, андагы коркунуч тууралуу сезип турган сезими тынчый түштү. Биздин жашообузда дагы ар бир жаңы абал жогорудагы эки күчтүн бирөөсүнүн, Кудайдын же шайтандын иш-аракетинин натыйжасында экендигин Теңир бизге эскертип турат. Угармандар, ошондуктан жашообуздагы ар бир абалды жөн эле жашоодогу боло турган абалдардын натыйжасы гана катары карап коюуга болбойт. Жашоодогу ар бир абалдын себеби тууралуу ойлонуу зарыл. Эгерде биз буга көзүбүздү жумуп койсок, анда эртеби кечпи ал үчүн жооп беришибиз керек болот. Жогоруда окуган Галаттыктарга жазылган каттын 6-бөлүм 8-аятында: себеби өзүнүн күнөөкөр табиятына сепкен адам күнөөкөр табиятынан чирей турган нерсени алат. Ал эми рухка сепкен адам рухтан түбөлүк өмүрдү алат деп жазылган. Угармандар, ошентип биз ала турган 7-сабак. Жеңил жашоо жаман эмес. Бирок жеңил жашоонун дайыма коркунучтуу жагы болот.
Жогорда бүркүт ар күнү жаңы балык кармап турду. Акыры анын коркунучту сездирүүчү сезими биз сөз кылып жаткандай жок болуп кетти. Анын негизги муктаждыгы канааттандырылып калды. Телегейи тегиз боло түштү. Бул ага акыры эркиндигин жоготууга турду. Өз кезинде Ыйса Машаяктагы таа кушуга үндөш болгон өлгү насаат аңгемени айткан. Анда эмесе ошол аңгемени окуйлу. Анан аларга өлгү насаат аңгеме менен сүйлөдү. Бир бай адам талаасынан мол түшүм алат. Ошондо ал минтип ойлонот. Түшүмүмдү жыя турган жер жок. Эмне кылсам? Мындай кылайын. Кампаларымды бузуп чоңураак кылып салайын да бүт түшүмүмдү жана баардык байлыгымды ошол жерге жыйнайын. Анан өзүмө: жаным, сенде көп жылдарга жете турган байлык бар. Эс сал, ичип же, көңүл ач деп айтайын дейт. Бирок Кудай ага: акылсыз, ушул түнү жаның алынат. Ошондо сенин жыйып койгондоруң кимге калат деп айтат. Өз үчүн байлык жыйнаган. Бирок Кудайдын байлыгы менен байыбаган адамга ушундай болот. Лука жазган жакшы кабар 12-бөлүм 16-аяттан 20-аятка чейин болду. Урматтуу угарман, бул жердеги айтылган окуя менен бүгүнкү күндөгү адамдар өз жандары үчүн ушундайча кам көрөрүн көрө алабыз. Кээ бир адамдар мындай деп айтышат: көп байлык чогултайын, андан кийин эс салайын. Ооба угарман, мындай ой чындыгында жаман ой эмес. Мындай ойлоо күнөө болуп дагы эсептелбейт. Бирок мындай ой кыска, бул жердеги убактылуу жашоо менен гана чектелген ой болуп эсептелет. Мындай ойдогу адамдар убактылуу жашоолор үчүн кам көргөн адамдар болуп эсептелет. Ал эми жогоруда окуп өткөн окуядагы бай адамдын жашоосун карап көрсөк, ал өтүп кете турган бул дүйнөдөгү жашоосу үчүн гана кам көрдү. Тескерисинче, Кудайым, түбөлүктүү жаным үчүн кам көргөнгө үйрөтчү деши керек эле. Ал адам мындай деп жатат: жаным, сенде көп жылдарга жете турган байлык бар. Эс сал, ичип же, көңүл ач дейт. Ушул эле сөздөрдү бүгүнкү күндүн көпчүлүк адамдар да айтышат. Эгерде сиз бул дүйнөгө бир келген экенмин, ичип жейин, көңүл ачайын деп жатсаңыз, анда жаныңыз үчүн кам көрбөстөн жаныңызды түбөлүк тозокко алып бара жатасыз дейт Кудай сөзү. Түбөлүктүү жаныбызга кайдыгер мамиле кылсын деп, амалкөй адамдарды ичип жөө, кубанып көңүл ачууга салып койгон. Тозокко өзү бара турган ас келгенсип, башкаларды да жанына өзү менен кошо алып кеткиси келет. Ыйык жазууда мындай деген сөздөр жазылган. Ыйык Инжил китеби Петрдин 1-каты 5-бөлүм 8-аят. Силердин душманыңар шайтан кимди жутуп жиберсем деп, айкырган арстан сыяктуу тегеренип жүрөт. Ошол шайтандын торуна бүгүнкү күндө угармандар канча деген адамдар түшүп жатышат. Анын колуна түшкөн адамдардын өмүрү жанына кайдыгер караган жашоого айланып калган. Угарман, тузак көз ачып жумгуча ишке ашат. Андан акыркы мөөнөттөрдө кутулуп кетүүгө болбойт. Бүркүт коркунучту сезгенде ал ага дароо жооп кылды. Бирок тилекке каршы кеч болуп калды. Угарман, ар бир уктуруубузда кеп кылып келе жатканыбыздай күнөөнүн кайсыл гана түрү болбосун, мейли ал чылым чегүү, насвай, спирт ичимдиктерин колдонуу, никеден тышкаркы адамдар менен интимдик иштерди жасоо, текебердик жана башка ушул сыяктуу Кудайга жакпаган иштерден өз учурунда арылып, өз учурунда Кудайга келип тобо кылып, жаман иштерибизден баш тартпасак, эртең кеч болуп калышы толук мүмкүн. Угарман, туура эмес экенин билип туруп, бирок ошол бойдон кете бергендердин аягы эмне менен бүтөрүн көрүп эле жүрөбүз. Айланабызда талкаланган тагдырлар, бузулган коломтолор, дал ушул азгырыкка алдырып ден соолугунан ажырагандар чынында аз эмес. Жакында эле мен курду, мен тааныган бир жигиттин 2 утун кесишти. Барып жолугуп дагы келдим. Күчкө толуп турган убагында 2 утунан ажырап калды. Анын мындан аркыл келечегин ойлоп, чынында жүрөк титиреп кетет. Башын мыкчып өкүнүп ыйласа, жанында чынында ыйлабай тура албайсың. Бага турган ата-эне, аялы, эч кимиси жок. Эже агаларынын өздөрүнүн турмуштары бар. Ушул абалга алып келген эмне болду? Баякыл эле арак, баңгизат жана жеңил желпи жашоо. Угарман, андыктан кеч болуп кала электе. Жаратканды көздөй кадам таштайлы. Себеби эртеңки күн эмне болот чынында эч ким билбейт. Балким бул Кудайдын сизге болгон эскертүүсүдүр. Кудай чынында ар дайым эскертет. Адам атанын уулдары болгон Кабыл менен Абылдын окуясын билесизби?
Кабыл өз бир тууганы абылга кол көтөрүп аны өлтүргөнгө чейин Кудай ага босогоңдо күнөө жатат, ал сени өзүнө тартып жатат, бирок сен ага үстөмдүк кыл деп окуя боло электе эле ага эскерткен болчу. Ошол эле Кудай сөзүндө ким көйнөгөн күйгүзбөй отту колтугуна катып жүрө алат, ким бутун күйгүзбөй күйүп турган чоктун үстүнөн басып жүрө алат. Жакынынын аялына кирген адам да ошондой болот. Ага жакындаган адам күнөөгө батпай койбойт деп айтат. Ооба, бул кайсыл жерде десеңиздер, Сулайман пайгамбардын накыл сөздөрү китеби 6-бөлүм 27-28-29 аяттарда. Угарман, сөзүбүздүн башында мисал катары караган бүркүттөн айырмаланып, Кудайдын ырайымы менен бизде ар дайым күнөө кулчулугунан бошонууга мүмкүнчүлүк бар. Ооба, замандаш, кандай гана көз карандылык болбосун, адам эркин болууга жол бар. Мейли, уурулукпу, ичкиликпи, интернет сайттардагы ыпыластыктарбы, аял жандуулук, көрө албастык, текебердик, жалкоолук, жана башка ушул сыяктуунун баарынан угармандар суурулуп чыгып эркин адам болууга мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн жаратканга келиңиз. Эгер кантип келем деп турсаңыз, ал өтө жөнөкөй. Башка бирөө менен сүйлөшкөндөй эле турган жериңизден Кудайым, менин жаратуучум деп жүрөгүңүздү өйгөн нерсеңизди жаратуучуңузга айтсаңыз болот. Ооба, ал сизди сөзсүз угуп, сизге жооп берет жана ал сизди баардык кулчулуктан бошотот деп бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сак саламатта бар болуңуз. Кудай ар бирибизди